Мы занимаемся мониторингом сейсмическим, метеорологическим и GPS-мониторингом в Кыргызстане. Также у нас есть станции в Таджикистане и Узбекистане. Борбор Азия Прикладдык геология илимдери институту 2002 Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Германиянын Потсдам шаарындагы геология илимдер борбору тарабынан негизделген. Илимий изилдөөлөр, геодинамика жана геокатастрофалар, климат, суу жана геоэкологиялык ресурстарды пайдалануу жана коргоо, техникалык инфраструктураны түзүүгө жана маалыматтуу башкарууга, билим берүү, илимий кызматкерлерди окутууга жана квалификациясын жогорулатуу багыттары боюнча иш жүргүзөт. Биздин институт Кыргызстанда сейсмикалык, метеорологиялык жана GPS байкоо жүргүзүү менен алектенебиз. Ошондой эле Орто Азия боюнча Тажикстанда жана Өзбекстанда изилдөө станцияларыбыз бар. Бул айдын 21-нен 23-үнө чейинки биздин байкоолор боюнча Кыргызстанда күтүлбөгөн жерден метеорологиялык секирүү болду. Биздеги суу самыр менен Жумгалды көзөмөлдөп турган Көкөмөрен станциясынын маалыматы боюнча июндун 21-22 күндөрү аба ырайында кескин түрдөгү өзгөрүүлөр байкалды. Мисалы 21-нен 23 күндөрү жалпы Кыргызстанда жамгыр жаап, тоолорго кар жаады. Жамгыр жааганга байланыштуу температуранын басымы кескин төмөндөдү. Ошол эле убакытта күндүн нуру ачуу тийип, жалпы Кыргызстанда радиациялык басым көтөрүлдү. Бул бизге кызык көрүнүш болду. На территории даже Узбекистана и Таджикистана.